элдер кана десем элдер ичкери кирип кетти. Моголдар кимдер экен ама? А? Моголдар кимдер экен? Тарматтуу мекендештер, сиздер байкап тургандай эшиктен бирден текшерүү менен кемпират маселеси ушундай тартипте чечилгени турат. Тилекке каршы баарыңыздарга белгилүү болгондой, бул жерден уже эбак байкалууда. Тиги дежурлар, дежур деп айтсам анча таарынбасын, айласыздан, аргасыздан унчук албай калып кете тургандар кириши мүмкүн. Бул жердеги жигиттер дагы тиги облустун губернаторунун орун басары Жеңиш Толтоев беле, Эрнест Толтоев беле, ошол жигиттин балдары мына кол чаба тургандар, Кудай кааласа ичинде кемпир аба тура кеткенге макулбуз дей тургандар. Ушулар болсо керек. Азырынча менин күмөндүү жаман божомолум ушундай. Булар ушинтип талпалап алып келүүдө. Булар алып келгендер момунтип эле кирип кете берет. Буларды аз карайсыңар, бул жерден очерети жок эле, эч нерсе жок, алып кирип кетишет, карап тургула. Мына биримдик менен Кыргызстанды жайлаган Эрнест Толтоевдун укуругу дагы деле ушул монтип чыгып аткан учур. Элдин эмнесин, менчигин, элдин байлыгын, элдин жерин ушундай эле топтор уралатып, кол чаптырып азыр бүтүрүп койгону турат. Ошол себептен урматтуу туугандар, максималдуу бөлүшүңүздөр дагы талапты жергиликтүү эл менен стадиондо өткөзгүлө деген бир эмнеге келиш керекпиз. Ошондо чыныгы абал кандай экендигин, кемпирабад кимдин жери экендигин, эмнеге өтүш керек, эмнеге өтпөш керек экендигин нактай эле айтып берет. Барыңыздар көрүп тургандай, тиги жерде Өткүрбек Рахманов дагы турат. Ал региондун менимче директор болсо керек. Мына Эрнест Толтоев өздөрүнүн жигиттерин киргизип жаткан учур. Балким замин губернатор болуп келүүсүнө дагы ошол себептир да. Мындай барыңыздар байкагандай, мына биз тиги коргойм деп жүргөн эр азаматтар менен деле кучакташып көрүшүп коюуда. Байкасаңыздар, булар да ушундай тарбияланган да, ушундай тарбияланган керемет инсандар. СДПК деп Атамбаевдин түбүнө жеткендер, Биримдик деп Жээнбековдун түбүнө жеткендер. Эми кишилердин түбүнө жетсе мейли эле, бир кишинин тагдыры, бирок жер бул бүткүл Кыргыздын тагдыры да. Болто чаап, жерди кетирип ийиши мүмкүн. Мен дагы кайталайм, бул Эрнест Толтоев топтоп кирген балдарды мен жакшы оюм жок, ачык айтайын. Күмөндүү оюм бар. Анткени алар кирип, кемпирабадты колдоп, коштоп бере албайт болуш керек. Эгер колдоп, жок, калыш керек деп, сактап калыш үчүн колдоп беришкен болсо, анда бали деш керекпиз. Анда бали деш керекпиз. Эгер анта албай турган болсо, анда ушулардын кол чабысы менен өтүп кетти деш керекпиз. Урматтуу туугандар, үн катыңыздар, бөлүшүңүздөр, чакырыңыздар, айтыңыздар. Биздин бүгүнкү күндөгү бийлигибиз дагы Facebook тармактарында жакшы отурган кишилерден ошол жерден көрүп окуйт, анан айтат. Айтышсын дагы. Facebooktун күчү канчалык экенин баарыңыздар билесиздер. Facebooktан эле ушул жетиштүү талапты кое алсак болчудай. Ошол себептен урматтуу туугандар, мекендеп жүрөгү соккондор, эл жер бул биздин тутунган дин исламда дагы мүлк үчкө бөлүнөт.
жеке мүлк, мамлекеттин мүлкү, анан элдин мүлкү болуп. Жеке мүлктү өзүбүз каалагандай коротобуз, өзүбүз каалагандай жумшайбыз. Мамлекеттин мүлкүн эл ишеним берген бийлик каалагандай жумшап, элге ошол шарттарды түзөт. Бул бюджет жана башка. Элдин нактан укура мүлкү бул жер. Жараткан Аллах тарабынан берилген табият ресурстары. Аны эл гана чечиш керек, эл гана кайда кантип жумшалаарын айтыш керек. Ошол себептен бул мүлккө, элдин мүлкүнө бийликтин дагы же жеке жактардын дагы кол салып ары бери түртүп ийгенге акысы жок. Каерде болуп жатат дейт, бул Өзгөн районунун акимчилигинде болуп жатат. Кемпир-абад маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Кыргыз Республикасынын депутаттары, бизге жеткен маалыматтар боюнча 20дай депутат, Модумаров Адаган Кимсанбаев да бар дешүүдө. Ушул жерде акимияттын ичинде жыйын болот экен. Бизге кечээки жеткен маалыматтар боюнча кече кечке айыл өкмөттүн башчыларын акимиятка, акимчиликке чакырып, бардыгына тапшырмалар берилген дешүүдө. Эгер ошол тапшырмалар, берилген тапшырмаларды коркоктук сезим менен керемет аткарып бере турган болсо, анда бүгүн Кемпир-абад маселесинде булар уралап кол чабып берери анык. Бизде ары бери карап аткан, жаман көзүңөр менен карап аткан кара көз, ак көз тийиштүү кызматтын өкүлдөрү күндөр келип бизди да жакшы көрүп каласыңар. Силер туура кылып аткан элеңер, силер баатыр болчусуңар, азаматсыңар деп кол кысасыңар. Ага шегим жок. Бирок бүгүн силер дагы кыргыздын уулу катары, каныңарда кыргыздын каны, денеңерде кыргыздын каны чуркап аткан адамдар катары бир аз кайдыгер болбой, ары бери баскандарга кичине аша чаппай, тартпа дебей, бир аз өзүбүздү токтоо кармасак жакшы болот. Нол жерде буга чейин биздин бир кызыбыз тарткан учурда анын телефонун тартып алып коюшкан, жана башка ушундай бир ыңгайсыз учурлар болду. Урматтуу туугандар, ушул жерден эле комментарийге дагы жазсаңыздар болот. Ичкериге биз кирүүгө азыр аракет кыла элекпиз, бирок кирчүлөр киргендин аракетин көрүп кирип баратышат. Биз сыртта азыр мен киргенге али аракеттене элекмин, бирок сырттагы жалпы абал жөнүндө бир аз кеп айтып турайын деген учурум. Мүмкүн болушунча сиздер дагы максималдуу бөлүшүп, ар бириңиздер хэштег менен Кемпир-абад биздин жер дегендей, Кемпир-абад берилбесин дегендей кеп сөз менен баарын элге маалымат жеткирип туруңуздар. Биз качанга чейин жакшысыздарбы? Качанга чейин ушул берип чечебиз да, жакшысыздарбы? Мына апалар, аталар саламдашууда. Кемпир-абад деген суу ресурстары деген кези келгенде суулар үчүн, суу ресурстары үчүн дүйнөдө талаш тартыш, согушка карматып келе жатабыз. Мен билгенден тиги Аравандагы Керкидан суу сактагычындагы өткөзүп ийген деген кеп сөздөр бар. Анын так экенин билбейм, бирок буга чейин өткөн деп айтышууда. Жээнбековдун, Атамбаевдин башкаруусундагы мезгилде кеткен деп. Андан кийин мына Кемпир-абад менен Орто Токой суу сактагычында Өзбекстанга карматканы турабыз. Бул жакшы эмес, урматтуу туугандар. Бул жакшы эмес, анткени биздин байлыгыбыз, элдин байлыгы суу ресурстары. Сууну пайдаланууну кезинде депутат кезинде Адаган Кимсанбаевич Модумаровдун жогорку кеңеште газ алар саткан сыяктуу эле биз дагы сууну сатыш керекпиз. Аларга газды Кудай берген болсо, бизге дагы сууну Кудай берген. Сууну биз товар катары сатышыбыз керек деген сөздөрү дале кулакка жаңырууда. Эгер чындап мамлекетке күйгөн эл болсок, анда суу ресурстарын өзүбүздүн көзөмөлүбүздө туруп, биз кошуна мамлекеттер менен умала мамиледе аларга сатышыбыз керек. Сатпасак, анда биз жана сатышыбыз керек деген сөздү товар катары сатыш керек. Биз туура түшүнүңүздөр, анан ушул жерин кыркып алып даярданып, мына өздөрү сатыш керек деп айтып атат деп чыкпагыла. Суу ресурстары бар өзүбүздө, карамагыбызда, өзүбүздүн жоопкерчиликте, өзүбүздө башкаруубузда, өзүбүздүн пайдалануубузда, колдонуубузда туруш керек. Биз суу ресурстарыбызды товар катары сатыш керекпиз. Товар катары сатыш керекпиз.
ошондо жанагы бюджетти толтура албай баш катып аткан мезгилде көп маселелер чечилет. Мына Кыргыз Республикасынын деги генералдык башкы прокурору Курманкул Сулушевдун дагы келген учуру кирип эми ушул жердин кулуну ушул жигит дагы ушул элдин кулуну ушул жерде өскөн чоңойгон Кемпир-Абадтын ар бир тамчысы кайдан келип толуп кимден кай жакка бурулуп тургандыгын бул киши аябай жакшы билет. Ишеним арталы Кудайым туура ниет ой пикир салып жүрөгүнө ичиндеки жыйында бул жер ушундай жер деп айтуусуна Кудайым ошондой пикир салган болсун. Жакшы ниет кылалы. Мүмкүн болушунча ушул элдин катуу талабы менен Кыргызстандын эле карамагында калып, биз кошуна мамлекеттер менен чек араны башкача тартипте чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлсүн. Менин оюм, жаштык оюм, бул суу сактагычтарды тескерисинче биз рычаг катары карманып, Өзбекстан менен чечилбеген бир нече чек араларыбызды керек болсо 100%га чейин чечип алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аны берип эмес, тескерисинче өзүбүздө кармап туруп чечип алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан бир кече видео көрүп, кайрылуу көрүп калдым. Тиги Жалпак таш жолунун уюштурулган марафондун автору аксакал киши илгери бул СССРдин күнөөсү болчу, ал жаккадын башкаруусунда деген бир билбеген туура эмес маалыматын өзү да так билбейм дегендей моюндап сүйлөп атат, бирок так эмес, мен анык айтам. Ал өмүр бою эле Кыргызстандын карамагында Кемпир-Абад ушул жерде турган. Ошол киши айтып атат. Анан мен ошондой кишилерге кайрыларым. Көчөңөрдүн асфальтын төшөөгө мамлекет бир аз марафондо акча бөлүп койсо эле, биздин көңүлдү карады, бизге акча бөлдү деп шыйпалаңдап барып кирчү жерине кирип кетпегиле. Көчөңөрдүн асфальтын жасоо мамлекеттин милдети, ал негизги милдеттердин бири. Айыл шарттын, айыл аймактарды өнүктүрүү, инфраструктурасын жакшыртуу бул алардын милдети да. Анан кийин жалпаңдап эле кире калып 30 миллион бөлдүң эле деп туруп, эчендеген ушул керемет кооз жерди, элдин байлыгын 30 миллионго алданып, ошол биздин марафонду колдоп берди эле бул бийлик деп, бийликке жасагерлик кылганыңарды токтоткула. Кези келгенде өтө катуу жоопкерчилик менен жооп берип калышыңар мүмкүн. Ошол себептен бар нерсени ачык айтыш керек, акыйкатты айтыш керекпиз. Тиги Кемпир-Абадты буга чейин алардын эле эмнесинде болгон, анан алар 4100 гектар берген деген маалыматты айтып атат. Мен ушул жерден так маалымат айтып коеюн. Кемпир-Абад уюштурулганда биздин бир нече жерлерибиздин жер кыртыштары бузулуп, айылдардын үйлөрүнө, жака белиндеги айылдардын үйлөрүнө чейин суулар кирип, ошол биздин өздөштүрүлүп турган, ал жерде керек болсо айыл болгон ошол айылдарды көчүрүүдө компенсация катары башка жерлерден ушундай жер беришкен. Ал берген жерлерди биз Кемпир-Абадтын жерине алмашканбыз кезинде деп кошуна тараптын чырагына май тамызбагыла. Алар андан да көп компенсация төлөш керек болчу. Анын көпчүлүгүн, ал талаптардын, ал келишимдердин көпчүлүгүн аткарган эмес. Азырга чейин аткарган эмес. Мен азыр ал аймакты так айта албай жатам, унутуп атам. Биздин кайсы бир аймакка алар канал салып, канчадагы суусуз жерибизди суулуу кылып уюштуруп бергенге алар милдеттениме алган, ошол Кемпир-Абадтын эсебинен, Кемпир-Абадтын уюшулгандыгынын эсебинен. Ошол себептен Кемпир-Абад маселесинде Өзбекстан бизге карыз, биз аларга эмес. Өзбекстан бизге карыз, себеп компенсацияларын толук компенсациялаган эмес. Ошол себептен анча-мынча билип билбеген аксакалдар, анча-мынча билип билбеген жарма патриоттор, анча-мынча билип билбей бийликке кошоматчылык кылып аткандар, ал сөзүңөрдү, чөнтөгүңөрдү салгыла дагы өзүңөр менен аркы дүйнөгө алып кеткиле. Анткени Кемпир-Абад бул Кыргыздын жери болгон. Кезинде ошол Өзбекстандын СССР мезгилде талаа иштерине суу жеткирүү максатында курулган суу сактагыч катары белгилүү, жана ал жер ошол уюшулгандыгы үчүн бизге, биздин мамлекетке компенсация төлөш керек болчу. Жер менен суу жок кайрак жерлерди суулуу кылып берүү менен ушундай таризде компенсациялаш керек болчу. Дагы бир жолу кулагыңыздарга күмүш сурга,
укпагандар угуп алгыла, же билбегендер билип билбей айткандар, же билип туруп атайлап бийликке жагымпоздук кылып айтып аткандар Кемпир-Абад Кыргыздыкы. Өзбекстан тескерисинче Кемпир-Абадтын уюшулуусунда бизге карыз. Ушуну так билип алыңыздар. Кайсыл жерде болсо дагы катуу айтсаңыздар жарашат. Мисалы үчүн обл администрациянын кызматкерлеринен бери бул жерге келишкен. Келе жатат менен көрүшкөнү бирөөсү. Ушундай жигиттерди алып кирип залга отургузат дагы. Ошону менен маселенин бардыгы чечилет. Ошого урматтуу туугандар, бул маселеде эл менен жолугуш керек. Айласыз оозу байланган мамлекеттик кызматта ушул көртүрчүлүктүн айынан турмушун улап, үй бүлөсүн баккандардын колун кайрып алып кирип алып туруп, уралатып кол чаап, алар 100% кепилдик берем. Эмнеси менен эмес, каалоосу менен эмес, айласыздан кол чабат. Кече обработка кылгансыңар. Мунун баарын айтып атышат. Кече эле айтышкан. Азыр элдик генерал аталган эмненин ушул Өзгөн районунун тургуну, көпчүлүгүбүз патриот деп билген, жана ошол эле мезгилде тиги кыргыз волейболунун өсүп өнүгүүсүнө зор салым кошкон, кыргыз волейболу аркылуу Кыргызстанды бир нече жолу тааныткан, өлкөбүздүн ала тоонун ак шуңкарларын колдоп коштоп жүргөн Элмурза Ракиевич Сатыбалдиев дагы келди. Мен да ишеним берем. Буга чейинки эски духун көрсөтүп, ичинде акыйкатты айтып, Кемпир-Абад Кыргыздыкы калыш керек деген ойду айтат деп. Эгер айта албай турган болсо, анда бул киши дагы түгөптүр, тынчыптыр деген жаштар бизде ушундай пикир ой калат буюрса. Анан эми туугандар, мүмкүн болушунча көбүрөөк максималдуу бөлүшүңүздөр. Азыр ушул президенттин келе турган билбейм, көрбөдүм. Президенттин келе турган учуру жакындап калган окшойт. Ары бери кыймылдап калышты. Ушул кыймылдоолор жакшы ниет кылайын, Кемпир-Абадтын ары карап берилип кетүүсүнө шарт түзбөй, тескерисинче корголууга ташталсын. Ушул жерден бийлик өкүлдөрү туура кадам таштап, түзүлгөн протоколдорду жокко чыгарсын деген ниетибиз бар. Ал жерде дагы биздин Өзгөн районунун кишилери бүт чогулушуп, ар жерде топ-топтон турушат. Кимис эмне максатта турганы азырынча мага белгисиз. Бирок мен билгенден кечээки бизге жеткизген маалыматтардан улам, көпчүлүгү уралап кол чаба тургандарды анан 5-6 сиздер туура чечип атасыздар, ынтымак менен чечип атасыздар, туура жол менен чечип атасыздар деп, мындай сен издеп атпайбы депсиздер, сен киришиң керек, силер ушул жерде болушуңар керек деп успокоительный жанакы глюкозадан сайып аткан учур деп билем. Анткени ичкерге 1000 алып кирген менен булар маселе чечпей эле калат. Анткени эмне кылат? Ал жерде кошоматтангандар көп болот, кол чапкандар көп болот. Акыйкатты чырылдагандар менин жаман божомолумда 2-3 эле болот да, калганын калып кетет да. Ошол себептен урматтуу туугандар, мүмкүн болушунча талапты катуу коюп, бул жерде ушундай эл сыртта болуш керек, стадиондо жолугуш керек. Кемпир-Абад маселесин эл менен чынында чечишем деп келген болсоңор, анда сыртка тиги стадиондо уюштурула деген талапты коюш керекпиз. Кээлериңер айтышыңар мүмкүн. Бийлик өкүлдөрүнүн, президенттин, анын ичинде депутаттардын, премьер-министр бар болсо алардын жеке коопсуздугу бар да деп. Жеке коопсуздук шайлоо учурунда миңдеген адамды алып кирип тыгып отурганда эч нерсе болбогон. Азырда эч нерсе болбойт. Жараткан Аллахтын буйругусуз бир жалбырак жерге түшпөйт, жердеги бир кумурсканын бели сынбайт. Ошол себептен бардык нерсени жакшылыкка эле жоруп, андай кооптонууну отмазка катары алып чыкпай эле койгула. Бул жерден менин пикиримде бардык маселе эл менен чечүүчү маселе. Сыртта, чоң жыйындарда, чоң орундуктарда, ошол стадиондордо өтүлүүсү шарт. Мындай жабык имараттын ичинде биринчиден кишинин саны чектелүү, аз адам батат.
Экинчиден мүмкүн болушунча жанагындай биз кооптонуп аткан айласыз кол чабып берүүчүлөр тизип коет. Мага жеткен маалыматтар боюнча кече ушул жактагы бир айылдык кеңештин депутаты сөз айткан. Тиги бизге айыл өкмөттөн чалып эртең баргыла деп айтты, СМСтер келди депчи. Менин күмөнүм ушундан улам пайда болууда да. Айылдык кеңештин депутаттарын, айылдык кеңештин аппаратын, айыл өкмөттүн аппаратын, акимчилик, администрациядан жана өздөрүнүн жеке бакмалары бар. Бир аз ошондой адамдар келсе керек деген эле кооптон ушундай ой менен турам да. Ошол себептен урматтуу туугандар, мүмкүн болушунча мындай жыйынды биз эмнедешибиз керек, сыртта болуш керек деген гана талапты аягына чейин коюш керекпиз. Эгерде ичинде ушундай алкоолор менен бүтүп калган болсо, биздин жаман күмөндөкүдөй чечилип калган болсо, анда биз токтоосуз кайрылууларды, токтоосуз чакырыктарды таштап, кемпирабад берилбесин деп бийликке маалыматты жеткизип талап кылып турушубуз керек. Ошондо гана туура чечим кабыл алышат. Эгер туура чечим кабыл албай турган болсо, анда өзгөндүн бир жак бурчунда Өзбекстандын чегарасы дагы жакындап калат деген чочулоо коркунуч бар. Сиздер менен Кыргызстан Өзбекстандын чегарасын буга чейинки чечилген аймактарын байкап көрсөңүздөр, урматтуулар, мына азыр талаш тартыш, эшиктен кирем, ач киргиз деген түрткүлөөлөр башталды. Жана айткандай, сыртта стадиондо болгондо эч ким түртмөк эмес. Бирден эки тараптан текшерип эле киргизе бермек. Азыр ал жерде ушундай талпа тополоң ушундай башталып аткан учур. Киргизесиң, киргизбейсиң тар болууда, барыңыздар көрүп өтөсүздөр. Биз ушунун алдын алып айтабыз да. Мындай кылсаңар эл батпай калат. Жакшылыкка чакырса, тескерисинче туура эмес жолго баскан элбиз да. Мына эшик жабылды, калгандары кирет да, кирбей да калат. Эми жанагы сөзгө кайра кайтайын. Кыргызстан менен Өзбекстандын чегараларын буга чейин маани берип байкасаңыздар, тиги Аксыдан келели бери карап. Аксыдан бери келе жатканда элдин көпчүлүгү аксылык туугандар, алабукалык туугандар, алабукадан бери келе жатканда экен. Илгери буга бир нече жылдар мурун, жакынкы эле жылдар мурда чегара тиги жакта болчу, тиги Коктуда болчу, тиги Колотто болчу, тиги дөңдүн башында болчу, тиги кырдын башында болчу, жолдун четине чейин жылып келип калды, биз билбей калдык дегендерди билесиздер. Андан кийинкиси бери келсеңиздер, Шамалды сайга келгенде дагы ошол жердеги элдерден кеп угабыз. Алар да ушинтип айтышат, тиги жакта болчу, келип калды деп айтышат. Андан бери келсек, Жалал-Абадтын кырын ашуусун ашып атканда, ал жерде дагы тиги жакта болчу, кырдын башына келип калды деп жазып атабыз. Андан бери келе турган болсок, Арабанга өтө турган болсок, Арабандын жолунда да кудум ушундай эле жолдун четине келип калган. Ал жерде дагы айтышат, нааразычылыктар тиги жакта болчу, келип калды деп. Эми маани берсеңиздер, бул жол Кыргызстандын түштүк аймагы менен түндүк аймагын бириктирген стратегиялык жол. Ушул стратегиялык жолубуздун жээгине мамлекеттер аралык чек аранын келип жайгашып калуусу бул жаман айтпай жакшы жок, өтө кооптуу. Анткени айрым бир туруксуздук болуп калган учурда жолду тартып коюу, жолду жаап коюу, жолдон өткөзө койбой ары бери жолтоолуктарды кылып туруу эң оңой болот. Бул жол биздин стратегиялык маанидеги ошол түштүк түндүктү бириктирип турган жол, Ош менен Жалал-Абадты бириктирип турган жол, Ош менен Баткен менен Ош Жалал-Абадты бириктирип турган жол. Ошол себептен бул жер бизге мындай эмне болбош керек. Чек ара андай стратегиялык маанидеги жолдорубуздун жанына чейин келип турбаш керек. Урматтуу туугандар, эл көп, барган сайын элдер келүүдө, келишүүдө, бирок бул келген элдер
Баары бир ичинде орун чектелүү, ошол себептен батпайт. Батпайт дегенибиздин себеби барыңыздар белгилүү да, орундук ал жерде 500 батар, 400 батар, ашып барса 600 батар, 360 орунду экен. Мына бул жерде кишилер сөзүмдү угуп калып кабар айтып атышат. 360 орун экен. 360 орун деген бул 360 орун деген бул батпайт деген сөз да. Көпчүлүк батпайт деген сөз. Батканда дагы 360 орун, тургандары менен 400ге жеткенде дагы же 500ге жеткенде дагы элдин жалпы Кыргызстандын элинин жерин ким 400 же 500 адам чечип койбош керек. Мен өзгөндүктөр кап болбогула, өзгөндүктөргө айтайын. Өзгөндүктөр силер эле кызлак жабырың дагы, мырзарыгың дагы, кароолуң дагы, башкаң дагы чогулуп туруп эле чечип койбошуңар керек. Бул силердин жериңер эмес, бул Кыргызстандын жери. Силер кирип үчүстөзүң кирип, оозуң ачып, билип билбей, уралап кол чаап коюп эле берип кой турган жер эмес. Эгерде ошентип кой турган болсоңор, түбөлүккө өзгөндүктөр жериңерди, Кыргызстандын жерин тарттырып, же сатып ийгенге, же берип ийгенге, же алмашып ийгенге, алмашкан дегенге негиз жок. Биз берип атабыз. Берип ийгенге себепчи болгонсуңар деген кара печать пешенеңерге басылат. Ошол себептен өзгөндүктөр кимдер ушуну көрүп аткан болсо, сөзүмдү эстеп койгула. Силер эле чечип кой турган жер эмес. Муну бүткүл Кыргызстандын эли чечиш керек. Керек болсо биз ушундай эмнелерге барыш керекпиз бара-бара. Ушундай стратегиялык маанидеги жерлерибиз, суу ресурстарыбыз, башкалар өтүп жатканда референдумга коюлуш керек деген дагы талаптар болуш керек. Ага айласызданып айтабыз, анткени өзү жогорку кеңеш эле татыктуу баасын берип, туура эмес болсо туура эмес деп ратификациядан өткөзбөй коюп, туура болсо туура деп ратификациядан өткөзүп коюп турган жогорку кеңеш болуш керек. Тилекке каршы бизде андай жогорку кеңеш жок. Алардын баардыгы ушул бакма жогорку кеңеш болуп калган. Берки бакма фейктерде, бакма дакаштардан айырмасы жок да. Ал жерде күйсө 3-4 киши, 5-6 киши күйөт, калганын баары тиги арам десе болбой, адалыраак го десе, тиги эмнелердин муфтийден өтүп фатва берип ийгендердин жанына кошулуп, эмне кылып берүү, тиги казинону өткөзүп ийген сыяктуу, муну дагы өткөзүп ийиш толук мүмкүн. Ошол себептен жогорку кеңеш, бизде күчтүү жогорку кеңеш, чыныгы элдик депутаттар чогулганга чейин биз референдум дегендей бир башкача бир альтернативалык жолдорун караш керекпиз. Жер маселесинде элдин байлыгын ары бери калчоодо өтө эмне болбосок болбойт. Анан ал жерде дагы кайра түрткүлөшүү тыгындар башталды. Айткам жана эле батпайт. Ичкерге киргенде дагы мына азыр кабар айтып атышат, ичкерге киргенде телефондорду алып коюп атыптыр. Эмнеден коркот? Эмнеден чочулашат? Телефондорду алып коюунун бир эле максаты ичкердеги маалымат сыртка чыгып кетпесин, сыртка чыга турган болсо, ушул нааразычылыктар күчөбөсүн депчи. Өздөрү эле ушул ар келген бийлик бутун тушап эле ушул мүдүрүлгөнүн коюшпады да. Бизге мүдүрүлгөндөрдүн кесепет менен мамлекети ушундай артка кетип атат. Биз андай мүдүрүлгөнгө жол бербешибиз керек. Туура иштерин колдоп, туура эместерин туура эмес деп коргоп сактап калыш керекпиз. Анан ол айтып жаткандарды бизге окшогон оппозиция деп бийлик кабыл албаш керек. Тескерисинче биз бийлик менен позициялашпыз. Кай жеринде позициялашпыз? Бийликтегилер бийлигинде толугу менен отурганды каалашат. Толугу менен отургун келсе, анда элдин кыжырын келтирген, элге туура эмес жагдайды шартты түзгөн иш аракеттери жасаба. Андайды байкабай жасап алчу болсоң, бизге окшош позициялаштарыңар бар, айтып турат. Айтканда ошону туура кабыл алып, ал маселеден артка кайтып берген болсоңор, эл силерди колдоп, коштоп, көтөрүп, көкөлөтүп алат. Ошол себептен урматтуу бийлик өкүлдөрү, бизге окшогон сиздерге көрүп турган элдин чындыгын айткандарды куугунтуктап тескерисинче жаман көрбөй, жаныңарда кошоматтап, айга күнгө теңеп, пайгамбарсың деп, уругалам керек болсо деп уралап чуркагандардан корккула. Алар силерге окшогондордун далайын анга түрткөн. Алар силерге окшогондордун силерден күчтүүлөрдүн далайын жыккан. Мисалы үчүн бүт ээлеп алдык, кыйынбыз, баардыгын биз чечебиз деп калган Бакиевдер бүгүн кайда? Стабилдүүлүктү дээрлик орноттук деген Атамбаев бүгүн кайда? Мен чечем деген неме гана, Жээнбеков гана
Мына бизди эмнеге киргизбейт деп тополоң кылып башташты мына туугандар. Эмне себептен бизди киргизбейт? Мына караңыздар. Эмне себептен киргизбейт? Эмне себептен киргизбейт деген талаптарды коюшууда. Эмне себептен бизди киргизбейт деген талаптары менен эл ушинтип сортировкалап, ушинтип терип, могул жерден 10 киши, могул жерден 5 киши, могул жерден 20 киши киришиңер керек дегендик бул туура эмес. Мен жана сөзүмө кайра кайтайын. Кемпир абатты өзгөндүктөр эле чечип кое турган иш эмес, силердики эмес өзгөн. Айтып коеюн, өзгөндүктөр кулагыңарга күмүш сырга. Бир эле өзгөндүн жери эмес бул. Бүткүл Кыргызстандын жери. Бүткүл Кыргызстандын эли бул жерге кириш керек, келиш керек, үнүн катыш керек. Онлайндагы, офлайндагы пикирин айтыш керек. Ошол себептен бул бүткүл Кыргызстандын жери, элдин мүлкү болгондуктан антип ирилеп терип киргизгениңер такыр туура эмес. Ушинтип элдин нараазычылыгын өзүңөр уюштурасыңар, өзүңөр баштайсыңар. Азыр эми ондон текшерип киргизебиз деп атышат. Ошо текшерип киргизгендиги чын болсун, киргизишсин. Кирбейсиңер, бесте калбай каласың. Акырында киребиз, батабыз. Калбай калат да кийинен кирбей калып айтасыңар. Жок, айтпайбыз. Биз алдын ала айтканбыз. Тиги сыртта, стадиондо жасаса мондой проблема болмок эмес. Шайлоо учурунда эч кимден эч ким коркпой эле кирет, анан ушул учурда кантип анан 360 орундуу адам акимияттын жыйындар залына чоң кемпир абаттын маселесин чечем деп кишилерди киргиле деп атат. Батпаганы кайда барат? Элдин маселесин бир өзгөндүктөр эмес, дагы кайталайын, бүткүл Кыргызстан эли чечиш керек. Киргизбей койду деп айтасыңар деп атат. Жок, киргизбей койду деп айтпайбыз, киргизбеген учурда айтабыз. Биз ичинде батпай калды деп айтасыңар деп атат. Батпай калчу болсо биз батпай калыштын алдын ала билип айтканбыз. Батпайт. Стадиондо ушкула. Стадиондо ушкула. Депчи, анан ичине киргенде телефондорду тапшырып киресиңер деп жатыптыр. Телефондорду Жаздырып берип элек. Жакшы болот эле да. Өзүңүз караңыз, кимдер бар сиздерди кирбей аткан. Мага топтоп берсеңиз мен киргизейин. Кирип отура берсек болобу? анан Түбө кечиресиздер. Сиздерден, биздерден дебей, келген элдин баарын киргизели. Мисалы үчүн мен ноокаттан келдим. Өзгөндүктөр эле чечип койбош керек. Ишенбейм мен бул ошондорго мисалы үчүн. Өзгөндүктөр эле чечип койбош керек. Бул Кыргызстан элдин жери. Бүткүл Кыргызстандан келген канчасы ошого кирсин. Анан силерден канча келди, бизден канча келди, 5тен 10дон кирелби, такыр болбойт ал. Келдиби, баары кирсин. Бүгүн мен өзгөндүктөр тепкилейсиңер го. Өзгөндүктөргө эле шайлап атасың депчи. Көчө сөзүндө, элдин жаштардын күнүмдүк колдонуп аткан сөзүндө айтайын. Киребиз буюрса. Могул элдин баары жайгашып киргенден соң биз ага артынан үлешип киребиз буюрса. Биз отурбай туруп деле уга беребиз. Бирок азыр ушул элдин баары кирүүсүн биз күтүп аткан учурубуз. Элдин баары кирсин. Элдин баары кирмейинче биз дагы акыркы маалыматты силерге берейин деген максатта эле турам. Болбосо кирип алып отуруп жайгашып алсам болот. Бирок эл толуп баары кирсин, анан
Мен артымда бир жигиттер сүйлөп атат. Мен ушакташайын ошолордун сөзүн. Эртең менен эле 30дай бала телефону жок эле текшерүүсүз эле кирип кеткен дейт. Азыр эмнеге текшерип атат билбейбиз дейт. Анан орусчалап да айтып атышат, сортировкалап атат деп. Бул жерде Улукбек Орманов түшүндүрүп берип аткан учур 900 горизонттон түшүрөбүз депчи. 200 гектар жер кошулуп атат депчи. 200 гектар жер кошулат деген ал биздин жерге биздин жер кошулабы? 2-ге 2-ни кошуп, дагы 2-ни кошуп, ал эмне эле? Ал 2-нин экөөсү тең биздики, үчүнчүсү деле биздики да. Аны 6 кылгылар келтет. 2017 жылы Атамбаевдин кезинде киргизилген деп айтууда. Кетеринде бүтүрүп коеюн деп аракет кылган дейт, бирок бүтпөй калган дейт. Анда ал бүтүрүп коеюн деп атса эмне үчүн бүгүн биз бүтүрүп коеюн деп шашып атабыз. Мен түшүнүп калдым, бул депутаттар дагы колдоп өткөзүп беребиз дегенге турланып келатышыптыр. Бир кыздын суроосуна азыр ушундай жооп берип аткан учур. Урматтуу туугандар, тиги мурдуңа бок сүйүп өлгөн кыргыздар тарткылыгың аралыгында экен, белиңерде бекен буйгула өзүңөрдүн зөөкүр улдарыңарга, өзүңөрдүн зөөкүр кыздарыңарга деп Дооронбек Садырбаев алам кан какшап, кан жөткүрүп кеткен экен. Ушундай көрөгөч инсандарыбыз кезинде бааланбай, бүгүн ал айткандары, кечээ айткандары бүгүн далилденет окшойт, көрүнөт. Ушул такыр эмне? Такыр өздүгүн тааныбас, өзүн оңдобос, өзүн колдобос, өзүн коргобос эл болдук го. Ушинтип биз канчага чейин ушинтип өзүбүздү өзүбүз алдаганды, өз жерибизди өз колубуз менен берип койгонду колдогон эл болот экенбиз билбейм. Мен билген, мен тааныгандардан артта чалдар дагы бири-бирин шылдыңдап атат. Дежурный чалдар келди, кирбесин деп атат. Кирбесек кирбей эле коелу дегендей дагы сөз айтып атышат. Эгер чындап дежур болсо, эр экен. Кирбесек кирбей эле коелу деген сөздү айтып, анан дежурный чал деген сөздү мындай кабылдап аткандыгы дагы эрдик чынында. Урматтуу туугандар, максималдуу бөлүшүү менен тиги талапты Facebook аркылуу гана коет окшойбуз. Мен эртең менен үмүтүм жарым бар болчу. Колдобой калышат депчи. Азыр колдоп ийгидей, колдошуп ийгидей. Ошого урматтуу туугандар, мүмкүн болсо Facebooktан эле катуу талапты коюп, Жогорку Кеңештин депутаттары ратификациядан өткөзбөөгө чакырып талапты коелу. Бирок үмүтүмдү мына өзгөндүн депутаттары өчүрүүдө. Анткени булар түшүндүрүүнүн аракетин көрүүдө. 900 горизонт түшүрдүк. 200 гектар, 200 гектар дейбичи, 200 гектар дейбичи ала болуп калдым. Жер бошойт дейт. Ал ансыз да биздин жер да, айланайын тууган. Ансыз да биздин жер, ушул бошойт дейт. Ал жерге гольф тала куруп берчүдөй болуп. Биздин жерде ансыз деле. Ал жерде
ичинде маалыматтарым бар, айтам деп мына суранып атканга Замакимге Улукбек Ормонов мырза дайындап атат. Кирип суроо бергенге, сунуш бергенге акылдык берип атат деген алып берем деп атат. Ичинде кирип суроо берем, сунуш берем деп. Мүмкүн болушунча киргенде коргоп кала турган эл болсун. Каникей, мен үшсем үшүйүн, мекеним үшөсүн деп койсоңузчу. Ушундай да, аябай боору керелбиз да. Тиги кызыбызга үшүп атасың, жигиттер үстүңөрдөгүнү алмаш бербейсиңерби деп Улукбек Ормонов жакшы сунуш берди. Бирок кызыбыздын үшүгөндүгүндө караганда жерибиздин үшүп ыйлап кетип атканы бул. Улукбек агай, сиздин оюңуз кандай, өзүңүздүн жеке оюңуз? Улукбек агай, өзүңүздүн оюңуз, жеке оюңуз. Жанагы орустардын макалы бар. Качынакай. Жүрүң кирен. Месте калбай калып кийин эме болбосун. Лучший мир, лучшая хорошая война деген сөз бар. Чегараны тактап алышыбыз керек сөз. Керек, бирок өзүбүздүн температура берүү менен эч убакта бирөөнүн пайдасына болбойт. Эки тарапка тең болуш керек. Эч качан өзүбүздүн киреткилердин өзүбүздүн пайдаланып жүрүп, кайта бизге ким айтты ушул деп? Аны ким айтты? Ким айтты ошону? Сиз документ көрдүңүзбү? Документтер такталат. Такталат, мен да көрдүм документ. Эч кандай ушул токтолуп көрбөгөн документ, аны түшүрбөңүздөр. Сиз көргөн документ айтып коюңузчу. Кайсы протоколду? Ошону көрдүңүз. Ал протокол, температура боюнча протокол жок. Ал протоколдор тиги жакта, бул общий соглашение бар азыр. Кече Өзбекстанга барганда Ташиев менен Жок, мен жалпы соглашение, мен протокол көргөн жокмун. Жалпы соглашениени көрдүм. Арипов менен кол койбойт. Жалпы соглашениени көрдүм мен. Поэтому азыр угасыңар бардыгы. Улукбек агай, Сиз мени билесиз, ошон үчүн мен да билем. Улукбек агай, кишиге берген сурооңуз боюнча сиз документти көрдүңүзбү деп атпайсызбы? Сиз көрдүңүзбү ошол документти? Сиз билесизби? Мен көрдүм. Айтып койсузбу? Аренда деген жок. Айтып койсузбу элге? Элге айтсаңыз, бул 65-жылдан баштап 70-жылга чейин ушул жанагы союз убагында тактанын немесин көбөйтөбүз деп атайын эки союздук этип аткан чоңдор менен бирге Москвада чечилген. Ушу жер Өзбекстанга берилип, бизге компенсация берилген бизге. 65-жылда. 4,5 миң гектар жерди берилген. Компенсация деген сөз жерди алмашылды деген түшүнүк эмес да? Жер алмашылган. Жок, ал компенсация деген сөз ошол зыянды кылгандыгы үчүн анын ордун толуктоп атат компенсациялар. Башка. Жерди, ошол жерди сугат жердин ордуна сугат жер берилген. 4,5 миң гектар жер берилген. Өзбек тарап толук бир дагы көпчүлүк эмнесин жоопкерчилигин жасаган эмес, мисалы үчүн бир келишим аткарган эмес. Аны Куршапта айтылган болчу да. Анан калган жерлер берилген. Ал жерде азыр кыргыздын айылдары турат. Өзгөчө эң чоң жер Нокенден берилген. Аны билесиңер. Өзгөндүктөрдү вообще киргизбейт. Даже малын бакпайт да. Ким? Куршапта кечиресиз. Кеп Нокенде эмес да. Ошол Кыргызстанга деп ошо Өзбекстан ошо сугат жер өткөрүп берилген да. Кечиресиз, Улукбек агай, Камшык Кыдыршаевич Куршапка келгенде болду, эл бербейт десе болду, бербейбиз деп кеткен болчу да. Ушуга сиздин пикириңиз. Эгер ал жака өтүп кеткендиги болсо анда ал киши бербейт деп айтмак эмес да. Бербейбиз болду деп айтмак эмес да. Жок, мен силерге айтып коеюн бир нерсени. 2017-жылы бул келишим келген. Атамбаевдин убагында парламентке келип, андан кийин кайда кайткан. Ошондо компромат башында калып туруп, неме болгон, өзгөртүрүп бекитилген болчу. Калган эми азыр бекитилди. Сүйлөшөбүз дагы, мен ошол жердемин го. Уктуңуздар, эл өкүлдүнүн жообун биздин байкашыбызда, мени дагы тартып атат, мен дагы эмнени ичкерге кире томдор бар экен, жакшы дейт, аны эки адам берчи. Ушул бири-бирибизди тартышып атабыз. Селфилеп өзүңдү тартып элебиз кезинде, бирок бири-бирибизди тартышып аткан учурубуз. Урматтуу туугандар, эл өкүлдөрүбүз элди билбеген документтер менен такап, силер билбейсиңер да дегенсип, ал ушундай кетип берилген деп айтууда да, ал караандай калп сөз.
Эмне себептен калпсыз? Эгерде ошол 60-70 жылдар ушундай жалган маалымат менен ишендирип, анан өткөрүбөйбүз деп атат. Мен намыс эбак өлгөндүгүн түшүндүм. Намыс эбак өлгөндүгүн түшүндүм. Улукбек агайдын